Коронавирустан айыккандардын саны өстү. Кытайдын расмий статистикасы боюнча оорудан бир күндө 244 адам сакайган. Ал эми бул аралыкта каза болгондордун саны 65ти түзгөн. Учурда Кытайдын дээрлик бардык аймактарында вирусту жугузгандар байкалды. Андан сырткары 23 өлкөдө жана 3 административдик аймакта коронавирусту жугузгандар катталды. Акыркы маалыматтар боюнча коронавирустун кесепетинин жалпы 491 адам каза болсо, 24365 адам вирусту жуктурган. Кытайдагы расмий статистика. Вирусту жуктургандардын саны 24365 адам. Вирусту жукту деген шектелүүлөр 23260 адам. Вирус жайылган өлкөлөр 23, 3 административдик аймак. Каза болгондор 491 адам. Айыккандар 895 киши. Маалымат Булак, Калыс медиа. Жалал Абад областында Кытайдан келген Кыргызстанда 10 студент дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу бүгүн 5 февралда өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүндө өткөн жыйынында айтылды. Жыйында коронавирус оорусун алдын алуу үчүн областта көрүлүп жаткан аракеттер талкууланууда. Областтык үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Нурдин Эрмаматовдун айтымында, Ала Бука районундагы Баймак, Нокен районундагы Маданият көзөмөл өткөрүү пункттарында санитардык карантинден посттор уюштурулуп, медицина кызматкерлери иштеп жатат. Маданият өткөрмө пункттарында 7 дарыгер, 7 медайым, 3 дезинфектор жана 2 айдоочу иштөөдө. Кечээ 4 февраль күнү аталган өткөрмө пунктунда дарыгерлер 1240 адамды текшеришкен. Ал эми Баймак өткөрмө постунда 20 медицина кызматкери иштөөдө. Ал жакта чет арадан өткөн 500дөн ашуун адам текшерилген. Коронавирус оорусу катталган эмес, зыянсыздандыруучу каражаттар жетиштүү. Дене табы көтөрүлгөн адамдар чек арадан өткөрүлгөн эмес. Кытай эл республикасынан Кыргызстанга кайткан 10 студент бар. Алардын баары дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Эрматов. Ал эми өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү Нурболот Мирзахметов коронавируска каршы күрөшүүдө дыккат мамиле жасоо керек экенин белгиледи. Маалымат Булак, Баракелде. Манас эл аралык аэропорту жеке менчикке берилбейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбет Калый Абулгазиев бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт башчы айрым жалпыга маалымдоо каражаттары туура эмес маалымат берип жатканын белгиледи. Анын айтымында аэропортту сатуу боюнча сөз жок. Биз аэропортту өнүктүрүү боюнча долбоор жазып беришет. Биз ал долбоорго карап жогорку кеңеш менен бирге аэропортту тышкы башкарууга бере турган компанияны тандайбыз. Бул дүйнөлүк практика, деди премьер-министр. Маалымат Булак, Калыс медиа. Депутат Кенжебек Бокеев парламентке өкмөт башчы келсе, бул жакта 30 гана адам отурат дейт. Бул тууралуу ал бүгүн 5 февралда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Бул көрсөткүч өкмөттүн кадыр-баркын билдирип турат. Өкмөт башчы келгенде 120 депутаттан жок дегенде 100 адам отуруп, суроолорун бериш керек эле, дейт Бокеев. Буга карата өкмөт башчы Мухамбет Калый Абулгазиев: "Мен жогорку кеңешке буйрук бере албайм. Регламент бар, аны өзүңөр билесиңер да", деп жооп берди. Маалымат Булак, Супер KG. Улуу Британиянын өкмөтү 2035 жылга барып дизель жана бензин ал тургай гибриддик унааларга толугу менен тыюу салуу чечимин кабыл алды. Буга чейин өкмөт мындай чара 2040 жылы киргизилет деп пландаган. Өлкө толугу менен электр унаасын өтөт. Эгерде шарт туура келсе, анда 2035 жылга чейин деле дизель жана бензин менен жүргөн унааларга тыюу салыш мүмкүн экенин эскертти Борис Джонсон. Климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөштү канчалык артка жылдыра берген сайын бизге ошончолук оор болот. Ошондуктан азыр өтө оңтойлуу мезгил. Биз дүйнө элин ойготууга тийишпиз, дейт британдык белгилүү теле алып баруучу сэр Дэвид Антерборн. Тыюу салуу тууралуу маселе 2017 жылы коомчулукка жарыяланган. Азыр эми ага гибриддик унаалар кошулду. Дегенмен Британиядагы электр унааларынын саны салыштырмалуу деле көп деле эмес. Улуу Британиянын унаа өндүрүшү боюнча соода бирикмесинин маалыматы боюнча 2030 жылы 37,8 миң электр унаасы сатылган. Бул жалпы сатылган унаалардын 1,6%-ын түзөт. Бирок өткөн жылдарга салыштырмалуу сандар өсүүдө. Британдык унаа бирикмесинин президенти Эдмунд Кенг айдоочулар абаны тазалоо, зыяндуу заттарды кыскартуу чараларын колдой турганын билдирди. Бирок алдыга коюлган максатка жетүү өтө эле оор болорун эскертти. Ал эми Симент аткаруучу директору Майк Хоуз өкмөттү ачык эле айыптады. Өкмөттүн унаа өндүрүшүн жумушчу орундардын коргой турган чарасы болушу керек деген эле ал. Маалымат Булак, BBC.
Американын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү кыргызстандык жарандарга иммиграциялык эмес визаны берүүнү улантып жатат. Бул тууралуу бүгүн 5 февралда консул Алиса Бип элчиликтин лайв чатынын жүрүшүндө билдирди. Ал Американын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмүн жетектейт. Бип билдиргендей, Америкага саякаттоо, билим алуу максатында же алмашуу программалары аркылуу бара турган кыргызстандык жарандарга виза берилет. Ал Америкада жашаган кыргызстандыктардын туугандары үчүн чектөө бар экенин белгиледи. Консул ошондой эле визалык лотереяны Diversity Visa 2021 жашыл карта кыргызстандыктар утуп алса эмне болорун түшүндүрдү. Визалык чектөөлөр болгонуна байланыштуу булардын көпчүлүгү Америкага көчүп бара албайт, деди Бип. Консул кыргызстандыктар арыз берип лотереяга катыша ала турганын кошумчалап, азырынча чектөө бар, виза алуу кыйыныраак, бирок такыр берилбейт дегендей эмес, деди. Маалымат Булак Баракелди. Канаданын US Jet компаниясынын Торонтодон Ямайканы карай учкан учагы жүргүнчүлөрдүн коронавируска байланышкан тамашасынан улам аэропортко кайтууга аргасыз болду. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Полициянын берген маалыматы боюнча жүргүнчүлөрдүн бири жакында эле Кытайга барып келгенин жар салган. Учактын ичинде 243 киши болгон. Экипаждын мүчөлөрү окуя боюнча командирге маалымат берип, алар Торонтодогу аэропортко кайтуу чечимин кабыл алган деп айтылат маалыматта. Учак жерге конгондон кийин 29 жаштагы киши тамашасы үчүн кармалган. Ага зыян алып келүү боюнча айып тагылды. Ал эми 9 мартта сотко барат. Кытайдын Ухан шаарында 2019 жылдын декабрь айында коронавирус чыккан. Акыркы маалыматтар боюнча вирус 425 кишинин өмүрүн алды. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандын аймагында коронавирус катталган учур катталбаганын маалымдады. Кошмо Штаттардын Кыргызстанга карата киргизген визалык чектөөсүнүн бир гана себеби бар. Бул тууралуу 5 февралда Азаттыктагы маегинде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ло билдирди. Элчи АКШ коррупцияга байланыштуу визанын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Транзиттик борбордогу жаап салган же сөз эркиндигин абал үчүн ушундай кылды деген божомолдор айтылып жатканын, бирок алар негизсиз экенин белгиледи. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар: Кыргызстанда электрондук биометрикалык паспорт чыгарбагандыгы. Эгер эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз, же электрондук же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгарууга мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой эле паспорт бар, ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт бериле элек. Кыргызстанда ошол 30 өлкөнүн ичине кирет. 31 январда АКШдын президенти Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарына иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизди. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылды тендер өткөрүлгөн. Ал тендер чыр менен коштолуп мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. Мекеме заманбап паспорт 2021 жылдан тартып бериле баштай турганын билдирүүдө. Камчыбек Ташиев өкмөт башчыга коронавирус тууралуу кайрылуу жасады. Депутат Камчыбек Ташиев өкмөт башчы Мухамбет Калый Абылгазиевге Facebook баракчасынан коронавирус тууралуу кайрылуу жасады. Анын кайрылуусу төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу Мухамбет Калый Дүйшөкеевич, сиздин Кытай мамлекетине коронавирусту жеңүүгө жардам беребиз деп айтканыңызга көптөгөн жарандарыбыз туура эмес пикирлерин билдирип жатышат. Бирок бул биздин айткан сунуш эң туура деп эсептеймин. Себеби Кытай мамлекети биздин өлкөдө болгон өзгөчө кырдаалдар мезгилинде ар дайым биринчилерден болуп жардам берип келишет. Эки мамлекеттин министрликтеринин ортосунда да келишим түзүлгөн. Ошондуктан мүмкүнчүлүккө жараша коңшу мамлекетте түзүлгөн өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча тез аранын ичинде жардам колубузду сунушубуз керек, дейт Ташиев. Белгилей кетсек, Кыргыз өкмөтү коронавирус менен күрөшүп жаткан Кытайга гуманитардык жардам берүүгө белсенип жаткандыгын өкмөт башчынын маалымат кызматы билдирген. Анда өкмөт башчы Мухамбет Калый Абылгазиев биз коронавирус инфекциясын тез арада арылоо максатында Кытай тарап менен тыгыз кызматташуу багытын колдойбуз. Кытайдын бийлиги вирустун жайылышын токтотуу жана анын кесепеттерин азайтуу боюнча иш-чараларды активдүү жүргүзүп жатат. Тышкы иштер министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кытайлык өнөктөштөргө гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин иштеп чыгуусу зарыл деп айткан. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG. Асейин Саралаев
Кашын терген Сыдымандын оозуна шайтан келип бек кучактап өпкөнбү? Кыргызстанда акыркы учурларда блогерлердин саны көбөйүп, хайпка өтүштү. Жеңил пиарга өткөн жаштардын саны өрчүп, социалдык тармактардагы терс көрүнүшкө көчөдү. Так ошол терс көрүнүштөрү менен коомдун сынынан калган Сыдыман аттуу блогер туура эмес сүйлөп алгандыгы үчүн талкууга алынды. Коомдук активист, эркин журналист Асейин Саралаев Сыдыманга ыр жазып аны итке теңеди. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG.